биз Нарын областына бардык ошо мекеме ишканалардын баарын тең чогулттук. Бул лицензия алган мекемелер 123 экен. Буга чейин көп мекемелер лицензия алып баягы за удержание төлөш керек акча. Булардын баарын тең төлөбөй жүргөндөр бар экен. Келип алып ошол жергиликтүү бийлик менен келип түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөндөр бар экен. Негизи мунун көбү баягы таш көмүр жана башкалар иштеп атат, баягы казуучулар. Ал эми калган жана алтын жана башка кең казуучулардын баары тең жана солтон сарыдан алгандар көп. Булардын баары тең көбү баягы ушул убакка чейин барган эмес. Анан бул боюнча биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан кийин негизи бизде резерв аябай көп болуп атат да тоокең жагынанчы. Себеби көптөгөн жана ишканалар лицензиясын алып алып туруп акчаларын төлөгөн эмес. Ошол акчалардын баарын тең биз бүгүнкү күнү айыл өкмөттөрүнө төлөтсөк, биз аябай пайдалуу болот да чынындачы. Мына ошолордун үстүнөн иштеп атабыз. Өткөн жумада мен ушул ар бир райондун биринчи орун басарларын жиберип, ошо мамлекеттик геология жана минералдык ресурстар агенттигине келип, ошо кайсы райондо, кайсы өкмөттө, кайсы айыл өкмөтүндө ошол тоо кең ишканалар лицензия алгандар боюнча такташты да бир жолу. Мына ушул март айында баарын тең ошо областка да бир жолу чогултуп, райондордо чогултуп, айыл өкмөттөрү менен бирдикте иш алып барышыбыз керек.